üstlerini karalacı, resimler, boyap. Stollarına karalacı, şunu kay. Жөнөкөй шамдарынан тартап парта жана отуруштарына чейин бүлүнгөн бул окуу класс Нарын район Куланак айылындагы Абдылда Аралбаев атында орто мектебине таандык. Окуу бөлмөдөгү отуруштар сапатсыз жасалганбы, же мында окуган окуучулар алар менен чабышабы, айтор бир дагы отуруштун соо жери калган эмес. Өзүңөргө приятнабы? Өзүңөрдүн классыңа кеткен ответственный класс окуп кетесиңер. Только силер окуп кетесиңер. Ал ушунда турган жакшы болот. Сарайдагы тиги эмелердей болчу. Өзүңөр кой койгон балдар кыздарсыңар. Мектеп түптүү негизде болгону менен андагы түзүлгөн шартты мектеп жамааты менен жетекчилиги жөндөй албай жатыптыр. Маселен, окуу бөлмөлөрдөгү жылуулук айрымдарында нормага дал келсе, кээ биринде плюс 10 градустан гана айланасында экен. Буга байланыштуу окуу бөлмөлөрдө окуучулар үстүңкү кийим менен отурууга туура келет. Айменде балдар үшүп келген мезгилде класстар ысып калып. Өтө деле суук болбойт, бирок буга караганда салкын болот да. Ал эми ушул эле райондун Учкун айылындагы бала бакчадагы түзүлгөн шарттар канааттандырарлык болгону менен балдар үчүн айрым мүмкүнчүлүктөр жетишсиздик кылат. Себеби бакча имараты эски авариялык абалда болгондуктан аны толук жылытуу мүмкүн эмес. Мына ачылып атат. Буяктын баары ачык, суу кирет, кыштын күнү аябай суу кирет. Ушу жылкычты сайып ушкунта чет. Мына ушу Нарын районуна канатташ Актала районундагы социалдык жайлардагы түзүлгөн шарттар жана жасалып жаткан иштер иш жылытарлык деңгээлде экен. Маселен, райондун жалпы дарыгерлер практикалык борборуна башка облустардан жана борбордон жаш дарыгерлер тартылып жатса, имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Жакшы болду мындай, почти самый общий капитал ремонтко жакшы кетти, Кудайым буйрса. Мына ушундай иштер жүргүзүлүп жаткан ооруканада дарыланып жаткан бейтаптардан Дуан башчынын орун басары Элмира Садыкова кабар алып, көрсөтүлгөн жеңилдиктер боюнча суроо салды. Жакшы болуп калды. Операциялык жакшы болуп калдыңызбы? Анда бейтаптар жөнөкөй ийнеден тарта дары-дармекке чейин акысыз берилип жатканын билдиришти. Врачтарга жалобаңыз барбы? Жок. Дары-дармекти өзүңүз бияктап берип атабы, же сырттан алып келген дарыларыңыз барбы? Ал эми райондун борборундагы бала бакча мектептердин абалы жана андагы түзүлгөн шарттар канааттандырарлык экени белгилүү болду. Текшерүү учурундагы айрым кемчиликтер менен мүчүлүштүктөрдү жөнгө салуу үчүн тийиштүү кызмат адамдарына тапшырмалар берилди. Эсенбек Сталбек уулу, Адилет Алмазбеков, Өлкөдеми, Актала району.